мүмкін елдің жүрегіне жетіп, біздің айтқанымыздар жүрегінің орнылар, алар түшініп, біздің Мекенчил партиясын қолдор деген мақсатта сіздердің алдыңыздарға келіп тұрауыз. Мекенчил партиясының башында мекен десе, Қырғызстанның келечеги десе, жанын беруге даяр Садыр Жапаров деген улуңар турат. Садыр Жапаровты білесіңер. Қырғызстандағы коррупцияның туу чокусу болгон Кумтөрдү улутташтырыш керек деген маселени көтөргөндүгү үчүн ак жерден кылмыш иши козголуп түрмөдө турат. Мекенчил партиясынын башында алакандай жерди башка эч кимге бербейбиз деген жер үчүн күрөшүп жанын берүүгө даяр болгон Камчыбек Ташиев турат. Мекенчил партиясынын курамында бийликтен коркпой, карапайым элдердин көйгөйүн көтөрүп, ошону чечиш керек деген атуулдар бийликтин кызымына, бийликтин куугунтугуна учураса дагы сынбай, адилеттүүлүктү туу турган уул кыздарыңыздар турат. Мына ошондой уулдарыңыздардын бирөө мына менмин. Менин атым Бакыт Аманбаев. Мурдагы Кыргыз Республикасынын омбудсменимен. Омбудсмен болуп иштеп турганда карапайым атуулдардын көйгөйүн көтөрдүм. Бир эле көйгөй эмес, ондогон көйгөйүн көтөрдүк. Ошону чечиш керек деген маселени иликтеп, атайын доклад түрүндө өкмөттүн столуна, президенттин столуна, парламентке койдум. Бирок мен көтөргөн маселени алар жактырган жок. Бийликке жаккан жок. Себеби бийлик чындыкты жактырбайт экен. Тескерисинче, мени кызматтан алып, бир тууган эжеме кылмыш ишин козгоп 9 жылга камады. Бирок адилеттүүлүк бар экен. Чындык баарына калууна келет экен. Мына кайрадан сиздердин алдыңыздарга келип отурам. Биздин негизги максат элдин жашоосун жакшыртуу. Карапайым элдин жашоосун жакшыртуу. Карапайым элдин көйгөйүн көтөрүү. Ошону чечүү. Бардык улуттарга өңүнө түсүнө карабай, динине карабай, жакшы шарттарды түзүп берүү деген максат. Ан үчүн биз экономикалык, саясий программаны иштеп чыктык. Мен ошолор жөнүндө сиздерге кыскача айтып берейин. Биздин душманыбыз бул коррупционерлер, мите-курттар. Мите-курттар деген бул соңку 30 жыл бою бийликте болуп, улам президенттер алмашкан сайын башка президенттин партиясына кирип, бийликке келип, Кыргызстандын кирешелүү тармактарын ээлеп, өзүнүн коррупциялык схемасын түзүп, Кыргыз элинин канын соруп жаткан мите-курттар. Кудай кааласа 4 октябрда шайлоо күнү карапайым эл биздин Мекенчилдер партиясын колдосо, келээрибиз менен соңку 30 жыл бою бир уч коррупционер чөнтөгүнө салып уурдап жаткан миллиондогон долларларды биз мамлекеттин казынасына түшүрөбүз. Энергетика тармагындагы уурлукту камбуугандай токтотуу. Ан үчүн биз атайын мыйзам долбоорун кабыл алабыз. Ал мыйзам долбоорунун негизинде энергетика тармагындагы Север Электро, Восток Электро, Ош Электро, Жалал-Абад Электро деген ишканаларды бириктирип, бир энергетика министрлигин түзөбүз. Электр энергиясын мамлекет өзү сатыш керек, ортомчулар байыбаш керек. Мына соңку 30 жыл бою бир уч чиновник байып атат. Аны көтөргөн эч ким жок. Муну жанагы коррупционерлердин партиясы көтөрбөйт. Себеби ал партиянын артында мына ошо миллиондорду уурдаган мурдагы коррупционерлер турат. Мурдагы мите-курттар турушат. Биздин айырмачылык мына ошол миллиондорду түшүрүп туруп, мына жашоону оңдо,